Улуттук банктын башкы кеңсесине алтын сатып алуу үчүн кайрылгандар көбөйдү. Бирок баалуу металлды дароо эле алып кетүүгө мүмкүн эмес. Кезегин күткөндөр кийинки күнү келүүгө аргасыз. Карап көрсөк бүт эле кымбаттап атат. Анан акчанын кичине куну кармалсабы деп, ошо алтын алып койсокпу деп чечкенбиз биртике болсо дагы. Ичинде көп, азыр 40 канча киши болуп кетти очередте. Аякысы 47 болуп жазылып аткан, анан азыр дагы кирип атышат го. Бүгүн баары жетишпейт. Эртең да келип көрөбүз го эми. Кассаны көбөйтсө жакшы болот эле да, биякта дагычы. Улуттук банк 2015 жылдын 7 майынан бери 1 миллиард 200 миллион сомдон ашык каражатка 340 килограмм алтын саткан. Күнүнө 150 граммдан туура келет. Ал эми 28 февралдан 9 мартка чейин 10 күн ичинде 26 килограмм алтын 161 миллион сомго сатылды. Ушул эле убакыт аралыгында Улуттук банк 3,5 килограмм алтынды дээрлик 22 миллион сомго кайра сатып алган. Азыр акыркы учурда валюта базарындагы олкусолку абалга байланыштуу жана алтынга болгон суроо талаптын жогорулагандыгына байланыштуу азыр 28 февралдан 9 мартка чейин күнүнө 50 кишиден 110 кишине чейин республика боюнча тейлеп жатабыз. Мындайча айтканда ошончо кардар келип алтын сатып алып атат. Бизде Бишкек шаарында жана ар бир областтык борборунда Улуттук банктын областтык башкармалыктары бар. Ошол жерде атайын кассалар уюштурулган. Эң көп масса Бишкекте байкалып атат. Ал күнүнө 80 кишиге чейин тейлеп жатабыз. Мурда өлчөнгөн алтын куймаларды сатуу боюнча бир эле касса бар болчу. Азыр бир жумадан бери ошонун санын көбөйтүп, азыр 2 касса иштеп тейлеп жатышат кардарлар. Граммдап эсептелген өлчөнгөн алтын куймалары 2015 жылдан бери сатылып жатса, көлөмдүү 13 килограммга чейинки куймалар быйыл 1 февралда сатыкка чыгарылган. Аны азырынча сатып алгандар боло элек, бирок сурап кайрылгандар көп. Алтындын наркы жыл санап жогорулап келатат. Мындан улам каражатты алтынга алмаштырып сактоо тажрыйбасы дүйнөдө колдонулууда. Узак мөөнөткө караганда, мисалы 3 жыл, 5 жылдык мөөнөттө карасак, алтындын баасы ар дайым көтөрүлүп келет да. Анткени себеби алтындын запасы дүйнөдө чектелген. Ал эми акчанын массасы дүйнөдө жыл сайын өсүп турат, инфляцияга дуушар да. Узак мөөнөттө капитал сактагысы келсе, анда алтын дагы бир жагынан инструмент катары колдонсо болот. Биздин коммерциялык банктар бүгүн ошондой кызматты көрсөтүп атат. Сиз бүгүн алтын куймасын коммерциялык банктан сатып алсаңыз болот, аны сактасаңыз болот. Анан качандыр бир мөөнөт өткөндөн кийин кайра ошол эле алтынды ошо жаңы баа менен кайра Улуттук банкка же ошол коммерциялык банкка өткөрсө да болот да. Улуттук банктын расмий сайтында 9 мартка карата 1 грамм алтындын наркы 8300 сом экени көрсөтүлүп турат. Калыгул Асанбаев, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.